Эле өзүнчө талант болгон болсо, гүл өстүрүү өзүнчө өнөр болуп эсептелинет экен. Ал эми биз гүл өстүрүүнүн сырларын билүү үчүн Барчына эжеге келген учурубуз. Албетте өнөр көрсөтүүсү бүгүн мына ушул гүлдөрдүн сырларын билебиз. Саламатсызбы эже? Кандайсыз? Жумуштарыңыз жакшыбы? Жакшы, рахмат. Гүлдөр өсүп атабы? Рахмат. Мына ушул жалпы көрүүчүлөр менен келип калдык. Ушул жерде аябай гүлдөрдүн түрү көп экен да. Канча түрүн өстүрүп атасыз? Анан өстүрүүдөгү менеттерди айта кетсеңиз. Саламатсыңарбы, кош келипсиңер. Алар ысыкка чыдамдуу болот экен да? Чыдамкайлыгы жакшы. Эми биздин, например, ысык өлкөлөрүбүздө ошо жакшы экенде, и кыш, и жай гүлдөй берет экен. Жакшы уход берсе обязательно. Анан башка гүлдөрүм деле бар. Азыр бу жерде баардыгы келип успеть этпедик бу жерге, себеп дегенде ысык болгонуна байланыштуу. Могу немебиз болбой атпайбы? Например, могу гүлдөрүбүз мына. Ошодон раса түр-түрүн бегония, ампельный бегония деп коебуз. Бу ысык болгонуна байланыштуу анчалык неме болбой атат. Ысыкты көтөрө албай атат. А булар ысыкка жакшы. Ысыкты жакшы көтөрөт. Малачай. Бу чоң-чоң гүлдөйт, бу майдараак гүлдөйт. Анан калгандары эми эң көбү мени өзүмө болгон неме, өзүмдүн кызыгышым, анан элдин немеси мыногу гүлдөр. Ошону азырынча 20дан ашып калды сортубуз. Ошону көбөйтүргөнгө аракет кылдык. Ошол айтып калышат да, ушу гүл өстүрүүдө дагы өзүнчө бир мээримдүүлүк керек, атайын убакыт керек деп. Сиз кандай айтат элеңиз? Биринчи орунда айтабыз да, гүлдү деле баладай карасаң анан кийин гүл болот да. Көпчүлүк айтат, алып атабыз өлүп калып атат, деп. Гүлгө деле, например, балдарыбызга беребиз го, 3 маал тамак аш беришибиз керек. Гүлгө деле вовремя, например, гүлгө деле эртең саар-саарда мына бүгүн кичине неме болду. Ошон үчүн мынтип немеси качып калат да, сууга мындай күнгө чыдамы жок болуп калат да. Ошон үчүн вовремя, эртең саар-саарда, болбосо күн кайтканда кечки маалда суу берсек жакшы болот да. Как баладай эле да, бул деле гүл деле баладай эле. 3 маал тамак берген болсок, буга деле 1 маал убагында суу беришибиз керек. Анын мынягында мынакей малачай гүлдөрү. Мынакей бул деле ысыкка неме көтөрүмдүү, ысыкка жакшы болот. Анан гүлү 8 айга чейин гүлдөй берет. А бул гүлүбүз жакшы шарт түзүп берсе, круглый год, жыл бою гүлдөй берет. А бул шакекче сымал окшойт. Буну мындай карасак, көп гүлдөрдү, например, разный да, өзүбүздү шыгыбызга карап туруп айта беребиз. Кээ бирөөсүн ошентип шакекке окшотуп айландырып коебуз. Фантазиябыз, идеябыз да. А эми могу гүлдөрдү мынакей кыркып турсак, өзү бүгүн эле көп обрезканы талап кылат да, көп кыркыш керек. Канча көп кыркса, ошончолук көп гүлдөйт. Эми бу жерде буларыбыз жаңы көчөттөрүбүз да. Эми суу кичине неме болуп калып атат, ысыкка. Башка гүлдөр жөнүндө айтып өтсөм, могу гирандар. Геранды деле акыркы маалда разный түрлөрү чыгып кетти.
көп айтып калат кыздар, эжеке эми отургуздуңузбу дейт. Жок, эми отургузбадым. Жаңыдай Бу көрүнөт. топурак өзү ошондой. Көбүрөөк колдонобуз, биогумус бар, анан тоодо топурактары бар. Каралма, Арсланбап, Каба деп ошоктардан тоодо топурактары жакшы болот да. Чыдамкайлыгы жакшы болот. Эми покупной деп сатып алган топурактарыбыз деле болот, торфтор болот, көбөйтүргөнгө башкага. Көбүрөөк биз тоодо топурагын колдонобуз. Ошо Анан өсүүдө ушул идиштин дагы ролу чоң деп коет да. Идиштен дагы бир көз каранды болот экен, чоңойгон сайын чоң идишке отургузуп, анын тамырларын батырыш керек да. ооба. Ар бир гүл өзүнчө уход талап кылат. Ошон үчүн эгип атканыбызда биринчиден гүлдөрүбүздү көбүрөөк, эми мен көптөн бери ошо гүл боюнча иш кылып атамын. Күзөтүп көргөндө эки жакка, например, силер Бишкектен туруп бизге заказ кылсаңар, мындай идиштерди салып жиберсек бой калат экен. Ошон үчүн кичинекейраак идишке. Анан биз өзүбүздө турса, мынтип неме боло турган болсо, постоянно чоң гүлдөй турганы. Дагы бияктагылар мына майдараак гүлдөй тургандары өзүнчө эле бир сорт да. Анан бияктагылар мынакей агы бар. Андан розовыйсы мынакей. Бияктагылары мынакей. Молору фиолетовый. Эң жакшы
ишти кылып баштаганыбызда мындай да, например, биз ала берсек каяктан бизге доход келет да. Ошон үчүн, например, могу гүлдөн көбөйтүрдүмбү, ошону ашыкчасын сатканга аракет кылышым керек. Болот, обязательно болот, но көпчүлүк мага жалып кылат да, эжеке биз алып атабыз, бирок өлүп калып атат. Эми биз, например, мен сатып атканда айтамын, бул гүл ошондой уход талап кылат, күндө суу бересиң, бул мындай болот деп баардыгын айтып барамын. А эми, например, базарларга чыгарып атабыз. Базарларга чыгарып атканыбызда алып эле сатып аткандар да, например, товар алып атканда көйнөк, жолук дегендей, бул андай гүлдөр андай эмес да, уход талап кылат, айтыш керек, сүйлөш керек. Эми бизде өзүбүз өстүрүп, өзүбүз көбөйтүрүп, неме кылып барып атабыз, ашчасын сатабыз. Эми бизнес катары кылсак болот. Ошо немедегилерге деле айтат элем, кичине үйрөнгүлө сатып аткандарды деле. Эми буюрса сурандык, мэриядан сурандык, ошондой магазин болсо деп. Эми магазинге деле окуган, маалыматы бар, гүл жөнүндө маалыматы бар адамды өзүм даярдап барып атамын. Эми мындай окуп аткан кыздар бар, Данекер коомун кыздары бар, ошолорду окуп даярдап атабыз. Эми убагында онлайн окуу болду. Азыр эми мына практика жүзүндө келип көрүп кылса боло берет. Ошон үчүн буну гүлдөрдү продажага чыгарса чоң немеси жакшы. Например, кичинекейинен өстүрөбүз. 2 жумада бир каржы өсүп берет. 2 жумада. Эми азыр гүлдөп атат, бул 2 жумада анчалык өспөйт, гүлдөп берет. Ошондо мындайча алып караганда буну пайдасы жакшы. Гүлдүн пайдасы жакшы. Өстүрүп, эме кылып алсак, жолдорун үйрөнүп алсак жакшы. Анан ушул ачылып турган гүлдөргө эле көзүбүз түшүп атат, анан ачылбаган гүлдөр да бар экен да. Демек, кээ бири бир көлөкөнү жакшы көрсө, кээ бири ысыкты жакшы көрөт экен да гүлдөр деле. Ооба. Ошонун мындай ысыкка байланыштуу биз бу жерге баардык гүлдөрүбүздү алып келе албай атабыз да. Баардык гүлдөрүбүздү алып келе албай атабыз. Ошон үчүн бу жерде бар. Ысыкты сүйбөгөн гүлдөрүм бар. Андан сырткары бул неме көрүнгөн гүлүм пуансетия деген гүл да. Пуансетия гүлүбүз короткий цветовой деп ошондой кыска күндү жакшы көрөт. Качан ошо күнүбүз кыскарып барат, октябрь, ноябрь айлары башталганда алар гүлдөп баштайт. Жаз айларына эми бизде жарык көп болгон эме да. Жарыгыбыз көп да, мындайча айтканда. Ошол убакытка бүгүн эле гүлүн өтө көп айтамын. Кызыккандарга жаңы сорттор. Андан сырткары ошо герандарды айтамын. Көпчүлүк геранга үйрөнүп калган. Геранды жакшы неметишет. Анан үйдүн алдына кандай гүлдөрдү өстүрсөк болот деп, кандай гүлдөрдү кеңеш берет элеңиз? Себеби көпчүлүк бир жумушта болуп калып, караган убактысы жок болуп калышы мүмкүн да. Ошондуктан кандай гүлдөрдү өстүрсө болот? Эми эшикке айтат элем, Кудай буйрса, эрте жаздан башталат. Өзүбүздү немебизге карап, эшикти алдында өстүрө турган гүлдөрдү предлагать этебиз, рекламабызды чыгарып барабыз. Мына гүл мындай болот деп. Эшикке эми үйдөгү, кородогу немедеги, идиштеги горшочный гүлдөрдөн геранды айтат элем. Геранды өстүрсөк, геран жакшы да. Геран ошондой уход анчалык талап кылбайт. Ысыкка деле чыдамкайлыгы жакшы. Анан акыркы сорттор, жаңы сортторубуз келип атат. Айтып калабыз да кээде. Бир гераныбызды өзү Шириновго 20 000 келет. Эми жаңы сорт да ал. Коллекционерлерде болот 20 000. Ошончо каласың, убагы келгенде алып атабыз. Ошондуктан кайра бул гүлдөрдөн сатпасак, биз кайра алганга каяктагы доходубуз. Ошон үчүн бирин өстүрүп, бирин сатып, бирок гүлдөн неме жакшы, киреше жакшы. Эгер жакшы карап, убагында уход кылып караса бирок. Рахмат эжеке, ушу гүл тууралуу көптөгөн бизге маалыматтарды бердиңиз. Ишиңизге ийгилик болсун. Мындан ары дагы сонун гүлдөрдү өстүрүп, бөлмөгө ылайыктап, бир гүлдөй жаркырап жүрө бериңиз. Келип тургула. Келгениңерден кубанычтабыз. Дагы эле эми кичине салкын түшүп барса, дагы башка гүлдөрүбүздү алып келип көрсөткөнгө аракет кылып барабыз. Буга чейин экология деп болобуз, экологияны башчыларга деле рахмат. Ошолорду теплицасында кармап турдук. Дагы эле бар. А жерде кичине көлөкөраак экен, ошол жерде кармап турабыз. Дагы эле бар ошол жерде. Анан үйлөрдө бар, кичине көлөкө болгондо, анан кийин гүлдөрдү алып келебиз. Кийинки көрсөтүүлөрдө дагы берип барганга аракет кылабыз келсеңер. Ооба, буйруса. Ал эми урматтуу көрүүчүлөр, бизге бөлүнгөн убакыт соңуна келип жетти. Буйруса, өнөр көрсөтүүсүнөн амандашканга чейин сак саламатта туруңуздар.